Арбаңыздар достор, сиздер менен Айдана Бектурган кызы алдыда ичи тардык туурасында сөз кылалы деп чечтик. Андыктан биз менен болуңуздар. Ичи тардыктын арты эмнеге алып келет деген суроонун айланасында сөз кылабыз. Чындыгында ичи тардык ар бирибизге эле чындыгында баягы адам болгондон кийин ар бир инсандын ичинде мен деген сезими болот экен. Ошондуктан башка бирөөлөргө өзүн салыштыруу, анын башка бирөөнүн ийгилигин көрүп, ошол ийгиликке чын эле баягы көрө албастык ичинде пайда болуп, ичи тарланып кетип, анан туура эмес жолдорго түшүп кеткендер дагы көп. Жок эмес. Ошон мисалы ичи тардыктын арты эмнеге алып барат деген суроо боло турган болсо, чынында ичи тардык бул өзүңдү гана жоготуу деп түшүнүү керек экен да. Анткени жашоодо адам заты жаралганда биздин мисалы бармагыбыздын изи канча дүйнөдө канча миллион адам болсо, ошонун миллиондой ар биринин өзүнүн бармагынын изи бар. Ошол сыяктуу эле жашоодо дагы ар бир инсандын орду бөлөк экен. Ар бирибиздин өзүбүздүн ордубуз бар. Ошондуктан биз эч качан башка бирөө менен атаандашып, анан салыштырып, эмне үчүн мында бар, эмне үчүн менде жок деп башка бирөөнү карап жашабашыбыз керек. Биз өзүбүздү өзүбүз карап, өзүбүзгө өзүбүз жоопкерчиликтүү болуп жашашыбыз керек экен да. Ичи тардык чын эле өзүңдү жок кылуу деп атпайбы? Бул абдан туура нерсе экен. Анткени башка бирөөнүн ийгилигин көрүп алып эле анан көрө албай, ал нерсеге көрө албастык, бара жек көрүүгө айланып, анан туура эмес бир мамилелерди жасап отуруп, өзүңдү жеп, өзүңдү жок кылганга алып келет экен да. Ошондуктан биз ар бир адамдын өзүнүн орду бар. Бирине ийгилик эрте келиши мүмкүн, бирине кеч келиши мүмкүн. Мына ошол нерсени күтө билгенди гана үйрөнүп, башка бирөөлөрдү жана айтат го, кошунаң бай болсо сага жакшы, анткени кошунаң үйүңө урууга кирбейт деп. Бул абдан туура нерсе. Башкалардын тескерисинче башкалардын ийгилигине кубанганды үйрөнүшүбүз керек экен. Жана купуя сыр деп көрсөңүздөр керек. Мына ошол купуя сырда болобу, же болбосо көптөгөн психологиялык китептерде айтылат. Бул бирөөнүн ийгилигине кубана билсең, сага да кубана билгенге кут конот, баалай билгенге бак конот деген бул эң туура нерсе. Баалай билиш керек, кубана билиш керек. Колуңда бар нерсеге ыраазычылык билдирип, ошол нерсеге жаратканга шүгүр келтиргенди үйрөнүшүбүз керек. Шүгүр келтиргенди үйрөнгөндө гана анан башка бирөөлөрдүн ийгилигин көрүп, өзүң ийгиликке жетип аткандай кубанганды үйрөнсөң гана сага дагы ошол нерсе жугуштуу болуп, сен дагы андан дагы балким ийгиликке жетесиң, андан дагы бир жакшы нерселерге, бийиктиктерге жетет экенсиң да. Кошуласыздарбы достор? Чын эле ушундай көп инсандарды көрөбүз, ичи тар болуп, канчалаган бир тоскоолдуктарды жасап, анан аягында өзүн жок кылган инсандар бар. Көптөгөн тоскоолдуктардын артында, кыйынчылыктын артында анан баягы өзүн дагы жейт, башка бирөөгө дагы бир залалын келтирет. Бул керекпи? Чындыгында керек эмес да, туурабы? Анан биз ойлойбуз, мисалы бирөө менин ордума жумушка кирип алды, же болбосо менин ордум бул жок болсо мен ушунун ордунда болмокмун деп ушинтип эле айта беребиз. Бул туура эмес экен. Анткени ар бир инсандын ырыскысын өзүнчө ар биринде болот экен. Кандай күндө дагы ар бирибиздин өзүбүздүн ырыскыбыз, ар бирибиздин өзүбүздүн жолубуз сөзсүз түрдө болот. Ошондуктан бирөөгө эч качан атаандашпаңыздар. Бирөөнүн жашоосу менен жашаганды коюп, чын эле көрө албас ичи тардыктын артында бирөөнүн жашоосу менен жашап аласың. Ал кыймыл аракетин күндө айтпай, тиги мынтип атат, бул мынтип атат. Ошонун жашоосу менен жашап, өзүңдүн жашооңду унутуп каласың да. Ушул нерсе бизге керекпи чындыгында? Бирөөнүн жашоосун жөн эле коюп, өзүбүздүн жашообуз менен жашап, өзүбүздү өнүктүргөнгө, тескерисинче бир жакшы нерселерди ойлонгонго убактыбызды кетирсек, бизге жемишин өтө чоң жемишин берет экен. Анан ойлой беребиз, дүйнө мындай чек бар сыяктуу сезилет бизге. Дүйнөдө байлыкта эч кандай чек жок.
биз төрөлгөнгө чейин деле ал дүнүйө акча болгон. Биз чын эле бул дүйнөдөн жок болуп кеткенден кийин деле боло берет бул нерсе. Эч качан акча дагы түгөнүп калбайт, байлык да түгөнүп калбайт. Кең дүйнө, тар дүйнө деп бекер айтпайт. Ошондуктан дүйнөгө кенен карайлы. Кенен болсок, кенен болобуз. Кээ бир инсандар бар, чын эле өтө бир өмүр бою чын эле кыпчылып, кысталып, анан ушундай битин сыгып канын жалайт деген кыргызда сөз бар го. Ошондой инсандар өмүр бою ошентип өтөт. Битин сыгып канын жалап, чын эле канчалаган байлыкка жетсе деле баягы эле өзүнчө бир тартипке көнүп алган. Биз сарамжалдуулук менен сараңдыкты эч качан бири менен алмаштырбашыбыз керек. Бул сараңдык башка нерсе, сарамжалдуулук бул башка нерсе. Бул экөөнүн айырмасы туурасында дагы алдыда программада сөз кылабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Эгер биздин программабыз жагып атса, астына комментарий жазып, өзүңүздөрдү кызыктырган темаларды жазыңыздар. Ошол теманын айланасында сөз кылабыз. Сиздер менен Айдана Бектурган кызы болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.